Саламатсыңарбы, окуучулар? Бүгүн биз силер менен Нарын облусуна арналган 3-чү сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыз Нарын облусу боюнча жыйынтыктоочу сабак болуп эсептелет. Анда алгач сабактын максаттарына көңүл буралы. Бүгүнкү биздин сабагыбызда Нарын облусунун чарбасына мүнөздөмө беребиз. Өнөр жай жана айыл чарба тармактары менен таанышып чыгабыз жана ошондой эле транспортуна мүнөздөмө берип анализ жүргүзөбүз. Алгач, өткөн сабагыбызда берилген тапшырмаларды текшерип алалы. Эгер эсиңерде болсо, Нарын облусу боюнча өткөн биздин сабагыбызда калкы жана административдик аймактык башкаруусу боюнча кызыктуу 5 суроо берилген. Анда эмесе ошол суроолордун жообу. Демек, эгер эсиңерде болсо, биринчи суроо бул Нарын облусунун жыныстык курамында башка облустарга салыштырмалуу өзгөчөлүк бар дегенбиз. Ал өзгөчөлүк эгер эсиңерде болсо, эркектердин салыштырмалуу басымдуулук кылуусу. Нарын облусу Кыргыз Республикасындагы жалгыз эркектер басымдуулук кылган облус болчу. Экинчи сурообуз калктын жаш курамын башкача социалдык географияда кантип атаса болот жана кантип аташат деген суроо болчу. Анда эмесе эгер эсиңерде болсо, социалдык географияда балдар бул эмгек курагына чейинкилер, орто жаштагылар бул эмгек курагындагылар, ал эми карылар же болбосо улгайгандар эмгек курагынан өткөндөр же болбосо кийинкилер деп аталчу. Үчүнчү сурообуз Нарын облусундагы калкынын саны жана аянты боюнча эң кичине айыл кыштак болчу. Анда эмесе өзүңөр көрүп тургандай, Нарын облусундагы эң кичине айыл болуп, калкынын саны 10 кишини түзгөн орто сырт айылы эсептелет экен. Төртүнчү сурообуз Нарын шаарынын кире беришиндеги кайсыл баатырга айкел же болбосо эстелик орнотулган деген суроо болчу. Анын жообу Тайлак баатыр. Ал эми бешинчи сурообуз бул Нарын облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү же болбосо кыскача айтканда губернатору ким деген суроо болгон. Анда эмесе жооп Алымкулов Эмилбек Абдураимович. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды, бүгүнкү темабызга өтөлү. Чарба. Келгиле окуучулар, эстейли. Биз силер менен окуу жылынын экинчи чейрегинде чарба деген эмне экендигин карап чыкканбыз. Эсиңерде болсо, кыскача чарбага аныктаманы эстеп алалы. Демек, чарба адамдардын жашоо шарттарын жеңилдетүү үчүн колдонулган, жаратылыш жана адамдар тарабынан жаралган байлыктардын жалпы жыйындысын биз чарба деп атаганбыз. Чарба негизинен 2 тармактан турчу. Алар өнөр жай жана айыл чарбасы. Өнөр жай жана айыл чарбасына да кыскача аныктама берип кетели. Өнөр жай өндүрүш каражаттарын колдонуу, буюмдарын өндүрүүчү жана жаратылыш кен байлыктарын казып алуучу жана аларды кайра иштетүүчү чарбанын тармагы. Ал эми айыл чарбасы калкты тамак аш, азык-түлүк, өнөр жайды чийки зат менен камсыз кылган чарба тармагы болчу. Анда эмесе ушул 2 чарба тармактарына мүнөздөмө берели. Биринчи суроо. Баса белгилеп кетчү окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда дагы 5 кызыктуу суроо берилет. Анда эмесе биринчи суроо. Экономикалык географияда өнөр жай жана айыл чарба кандайча бирден сөз менен аталат? Эгер эсиңерде болсо, экинчи чейректе биз өткөнбүз, анда силерден жооп күтөм. Демек, Нарын облусунун чарбасынын адистешүүсү. Эгер эсиңерде болсо, кайра артка кайрылалы. Биз айтканбыз, жалпы өлкөлөрдүн ичиндеги облустарда же болбосо ушундай административдик аймактарда чарбанын 2 тармагы бирдей деңгээлде жакшы өнүгүп кете албайт дегенбиз. Ага бир канча ар түрдүү себептер бар дегенбиз. Мисалы Кыргыз Республикасынын мекенибизди алып карай турган болсок, бизде
айыл чарбасы басымдуулук кылат, ал эми өнөр жай экинчи орунда болчу. Кээ бир өлкөлөрдө, ага мисал келтирип биз өнүккөн өлкөлөрдү атай алабыз, дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө өнөр жай басымдуулук кылат дагы, айыл чарбасы экинчи орунда турат. Демек, Нарын облусунун чарбасынын адистешүүсү бүгүнкү күндө агрардык, индустриалдык. Башкача айтканда, Нарын облусунун чарбасында айыл чарбасы басымдуулук кылат. Анын себептери албетте өтө көп. Биз алардын бир канчасы атап кетели. Биринчиси жаратылыш шарттары. Эгер эсиңерде болсо, Нарын облусу бүгүнкү күндө Кыргызстандагы 70%дан ашык аймагын тоолор ээлеген тоолуу облус болчу. Ошондуктан жаратылыштын катаал шарттары албетте бул жакта өнөр жайдын өнүгүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет. Экинчи себеп транспорттун төмөнкү өнүгүү деңгээли. Эгер эсиңерде болсо, биз силер менен Кыргыз Республикасынын транспортту темасына өтүп жатып айтканбыз. Бүгүнкү күндө Нарын облусунда жалгыз автомобиль жолу болсо автомобиль транспорту гана бар. Ал эми Нарын шаарында убагында курулган аэропорт бүгүнкү күндө колдонулбай келүүдө дегенбиз. Үчүнчү себеп катары албетте биз калктын санынын аз болушу деп белгиледик. Эгер эсиңерде болсо, башка облустарга салыштырмалуу Нарын облусу аянты боюнча биринчи орунда болчу, бирок ошол эле мезгилде калкынын саны аз дегенбиз. Анда экинчи суроо. Окуучулар, силердин оюңарча, облустун чарбасынын адистешүүсүнө дагы кандай кошумча 2 же 3 фактор себеп болгон? Муну силер биздин мурунку сабактарыбыздан жана тарых сабагы менен байланыштырып жооп берсеңер болот. Өнөр жайына кыскача мүнөздөмө берели. Бүгүнкү күндө Нарын облусунун өнөр жайы статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, жалпы 256 ишканадан турат экен. Ал ишканалар өзүңөр төмөнкү графикте көрүп тургандай, 2015 жылдан бери жылдан жылга өнөр жай продукциясынын көлөмүн көбөйтүп келүүдө. Ошентип, акыркы статистика комитетинин берген маалыматы боюнча, Нарын облусунун өнөр жай ишканалары 2019 жылы 2.732.900 сомго ар түрдүү продукция өндүргөн экен. Анда ушул жерден бизге суроо жаралат. Нарын облусунда кайсыл өнөр жай тармактары бар деп? Анда эстейли. Жаратылыш шарттарын эске ала турган болсок, туура таптыңар. Анда 5 негизги өнөр жай тармагы бар десек болот. Демек, биринчиси бул тоо кен өнөр жайы. Тагыраак айтканда, кен байлыктарды казып алуу өнөр жайы. Бул жака кирет. Эгер эсиңерде болсо, өткөн сабактарыбызда айтканбыз, бул көмүр казып алуу болсун, бүгүнкү күндө Кыргызстанды 80 түндүк Кыргызстандын 80% көмүр менен казып алган Мен Куш, Кара Кече жана башка көмүр кендери болсун. Ошол эле жерде биз кошумча мисалы Жетимдеги темир кенин айта алабыз. Ошондой эле башка кендерди айта алабыз. Тамак аш өнөр жайы, тагыраак айтканда тамак аш азык заттарды кайра иштетүү өнөр жайы. Электроэнергетика, бул жака биз ат башы гидроэлектростанциясын айта алабыз. Жеңил, тагыраак айтканда кийим-кече тигүү, бут кийим өнөр жайы жана машина куруу же болбосо металл иштетүү өнөр жайлары. Анда эмесе, окуучулар, силерге үй тапшырма катары берилет. Китебиңерди жана кошумча интернет маалыматтарын колдонуп, ушул 5 тармак боюнча Нарын облусундагы ишканалардын аттарын жазып, ошол ишканалардын жайгашкан калктуу пункттарды, Нарын шаары болсо Нарын шаарын, же болбосо башка айылдар болгон болсо, башка айылдарды жазып келишиңер керек. Айыл чарбасы. Бүгүнкү күндө жаратылышы катаал шарттары болгондуктан, облус аймагынын 62,1% айыл чарбасына жарактуу жерлер катары эсептелет. Анда ошол жарактуу жерлер бүгүнкү күндө эмне болгон жерлер деп ички структурасын карап чыгалы. Демек,
Айыл чарбасына жарактуу жерлердин структурасы төмөнкүдөй. Бүгүнкү күндө айыл чарбасына жарактуу жерлердин 93% бул жайыттар экен. 6% бүгүнкү күндө айдоо жерлер экен, ал эми 1% дың жерлер. Айыл чарба тармактарынын адистешүүсү. Айыл чарбасы эгер эсиңерде болсо эки негизги тармактан турат. Бул дыйканчылык же болбосо өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбасы. Ар бир өзүнүн тармагынын бир канча дагы майда тармактары бар болчу өзүн камтыган. Бирок анын ичинен бүгүнкү күндө Нарын облусуна салыштырмалуу жакшы өнүккөн десек болот. Бул дыйканчылыкта дан өсүмдүктөрү, картошка, жер жемиштер экен. Ал эми мал чарбасында бул кой чарбасы, жылкы, уй жана топоз чарбасы салыштырмалуу жакшы өнүккөн. Кыскача ар бир айыл чарба тармагына көңүл буралы. Демек, дыйканчылык продукцияларынын өндүрүлүшү боюнча бүгүнкү күндө Нарын облусунун көрсөткүчтөрү. Статистика комитетинин берген маалыматы боюнча төмөнкүдө көрсөткүчтөргө ээ экен. Бул 2019-жылы Нарын облусундагы дыйканчылык продукциясынын көрсөткүчтөрү. Өзүңөр көрүп тургандай, жалпы дан өсүмдүктөрүнүн жалпы жыйыны бул 45.100 тонна чогулткан экен Нарын облусу боюнча. Көңүлүңөрдө ошондой эле бургум келип атат арпага өзүңөр көргөндөй 31.700 тонна жана картошкага бул 100.000 тонна. Ошентип жалпы таблица менен таанышкандан кийин кошумча көңүлүңөрдү бургум келет албетте 3 өсүмдүк түрүнө. Бул буудай, бул арпа жана картошкага. Булар бүгүнкү күндө республикада өзүнүн салымын кошо ала турган же болбосо көрүнүктүү орундарда турат десек болот. Суроо 3-чү. Облустун аймагындагы дыйканчылык басымдуулук кылган негизги өрөндөр кайсы? Биз силер менен айттык. Облустун 70%-дан ашыгы кыркка тоолор ээлейт деп. Ошондо ар жакта калган 30%-га жетпеген аймак бул салыштырмалуу өрөндөр жана ошол өрөндөрдө бүгүнкү күндө Нарын облусунун калкы ушул дыйканчылык менен алектенет деп айтсак болот. Анда эмесе суроо ушундай болуп атат. Бул кайсыл өрөндөр? Демек, өрөндөрдүн аттарын жазышыңар керек. Мал чарбасы. Бүгүнкү күндө мал чарбасы Нарын облусунун төмөнкүдөй Кыргызстандагы үлүштөргө ээ экен. Ушул жерден мен силердин көңүлүңөрдү жылкыларга бургум келет. Өзүңөр көргөндөй Кыргыз Республикасындагы жылкылардын 24%дан ашыгы Нарын облусунда экен. Кой жана эчки чарбасын көңүл бурсак болот албетте. Анткени Нарын дегенде албетте көпчүлүгүбүздүн оюбузга бул ушул мал чарбасы келет эмеспи? Жана чындыгында бүгүнкү күндө мал чарбасы дыйканчылыкка салыштырмалуу Нарын облусунда жакшы өнүккөн салыштырмалуу. Анда эмесе ошо мал чарбасынын негизги тармактары боюнча көрсөткүчтөр менен таанышып чыгалы. Демек, статистика комитетинин берген маалыматы боюнча 2019-жылы Нарын облусундагы ири мүйүздүү малдын жалпы саны 182.239 түзгөн экен. Бул Кыргызстандагы ири мүйүздүү малдын 9%. Андан тышкары уйлар 85.405 жана көңүлүңөрдү бургум келет койлордун санына. Өзүңөр көргөндөй койлордун саны Австралиядагыдай болуп Нарын облусунун калкынын санынан да көп экен десек болот. Бул 1.088.822. Кыргызстандагы кой эчкилердин 19%. Ал эми жылкылар Кыргызстандагы жалпы жылкылардын 25%-ын түзөт экен. Бул 127.419 баш. 4-чү суроо. Урматтуу окуучулар, эмне себептен Нарын облусунда топоз чарбасы жакшы өнүккөн? Жана ушул топоз чарбасы жөнүндө кыскача кошумча маалыматты мен силерден сурап кетет элем. Эмне себептен мисалы биз буга чейинки өткөн Чүй облусунда мисалы топоз чарбасы дээрлик жок болчу, ал эми Нарын облусунда бул жакшы өнүккөн экен. Анын себептерин биз силер менен өткөн чейректе карап чыкканбыз. Кыргыз Республикасынын мал чарбасы деген теманы өтүп жатып, ошол теманы эстеп жана кошумча интернет маалымат булактарынан карап, ушул топоз чарбасы эмне себептен жакшы өнүккөн жана топоз чарбасынын бүгүнкү күндөгү пайдалуу жактары жөнүндө кыскача кошумча маалымат жазсаңар.
Транспорты. Бүгүнкү күндө Нарын облусунун транспорты салыштырмалуу өнүгүү деңгээли төмөн десек болот. Себеп дегенде бүгүнкү күндө транспорттун эки гана түрү бар. Бул албетте автомобиль транспорты, мына биз силер менен картадан көрүп турган дээрлик баардык айыл кыштактарын жана калктуу пункттарды бири бири менен байланыштырган жана аба транспорты. Аба транспорты 1937 жылы Нарын облусунда автомобиль транспорты пайда болгон, тагыраак айтканда автожолдор курулган. Ал эми 1946 жылы Нарын шаарында кичине самолеттор учуп конуу үчүн учактарга арналган аэродром курулган. Ошол аэродром бүгүнкү күндө дээрлик колдонбой келүүдө жана ремонтко, оңдоп түзөө иштерине муктаж десек болот. Нарын облусунун аймагы аркылуу бүгүнкү күндө биз силер менен билгендей Бишкек балыкчы Тору-Карт стратегиялык түндүктөгү жолу өтөт. Силер көрүп тургандай бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасын Кытай Эл Республикасы менен байланыштырган. Ошондой эле кызыктуу фактылардын бири 1994 жылы акыркы 3-чү шаар катары Кыргызстандагы Нарын шаарында троллейбус каттамы же болбосо троллейбус транспорты пайда болгон десек болот. Ошондой эле аралыкты дагы белгилеп кетели. Бүгүнкү күндө ошол автожол аркылуу балыкчы шаарынан Нарын шаарына чейинки аралык 180 чакырымды, ал эми Бишкек шаарынан Нарын шаарына чейинки аралык 365 километрди түзөт экен. 5-чи кызыктуу сурообуз. Окуучулар, ойлонуп көрсүңөр. Облустун аймагындагы транспорттун өнүктүрүүнүн негизги кандай 3 жолун көрөсүңөр? Кантип облуста транспортты дагы өнүктүрсөк болот деген суроо бар. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, урматтуу окуучулар, биз 3 сабагыбызда Кыргыз Республикасынын экономикалык, географиялык райондоштуруу темасына алкагында Нарын облусун карап чыктык. Нарын облусуна жалпы мүнөздөмө бердик экономикалык, географиялык абалына, жаратылышы менен таанышып чыктык, калкы менен таанышып чыктык, административдик аймактык бөлүнүшү менен таанышып чыктык жана ошондой эле албетте чарбасына мүнөздөмө бердик. Үй тапшырмасы менен таанышалы. Демек, үй тапшырмасы биринчи Нарын облусунун чарбасы жөнүндөгү маалыматты китептен жана интернет булактарынан таап окуп, бүгүнкү сабагыбызда берилген 5 суроолорго жооп жазуу. Экинчи, Нарын облусунун өнөр жай ишканаларынын таблицасын дептерге чийип толтуруу. Биз буга чейин сабагыбызда таанышкан таблица жөнүндө сөз болуп атат. Жана ошондой эле Бишкек балыкчы Тору-Карт автожолун картага түшүрүп, автожолдо жайгашкан калктуу пункттарды дептерге ирети менен жазуу. Түшүндүңөр да, Бишкектен балыкчыга чейинки, Бишкектин балыкчы Тору-Карт жолундагы Нарын облусундагы калктуу пункттарды, Нарын облусундагы гана. Анда эмесе ушу менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө жакшы калгыла.